Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'alaga san şükürçülükler olsun. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salavat ve selamlar olsun. 6 sanu zaman jadırap jaynap cuma namazına gelip oturabız. Özgölördü oңдоодо murda özümdü özüm oңдоп alayын деген ниетте жүргөндүгүбүз бул чоң бакыт, чоң бул ийгилик. Кайсы бир аалым айткандай, атаңөр өзүмдүн кемчиликтеримди мурун байкаганымда ар кимдин кемчилигин караганга убактым деле болмок эмес экен деп. Ошондуктан ар бир жеп атканыбыз, ичип атканыбыз, басып атканыбыз, керек болсо ойлонуп аткан оюбуз бүт шариатка дал келип атабы, келген жокпу? Алла Таала ошого ыраазы болобу же болбойбу? Жок дегенде ушу деңгээлде жүрүп калсак, олиялыктын дагы, такыбалыктын дагы жеткен чеги ушул экен өзү негизи. Анткени жүрөгүңүздө дайым ушул нерсе отурат. Бир нерсени жерде бул өзүмдүн маңдай пешене терим менен таап жеп аткан, маңдай терим менен таап аткан тамагымбы же бирөөнүн акысын жеп атамбы деп өзүңүздү өзүңүз контролдоп кайсы жака кадам басып атсаңыз, мен шариат тыюу салган жака эмес, шариат уруксат берген тарапка баратам деп, ошолордун бардыгын баратамбы, барган жокмун дегендей өзүңүздү өзүңүз көзөмөлдөп калсаңыз, Кудайдын берген туу чокусу ушул экен. Ошондуктан бизге акыл керек экен. Акылыбыз ачуубузду басып турган акыл керек экен. Ачуубуздун астында, дүйнө парастыгыбыздын астында калып калбаш керек. Бүгүнкү өтө турган темабыз акыл жөнүндө болмок. Акыл деп эмнени айтабыз? Акылдуу деп кимди айтабыз? Ушул жөнүндө өтмөкчүбүз. Негизи акыл деген эмне десе, хижр, нахи, баягы бир нерсени тыюу деген сөз. Бир нерсе мисалы ысык чок турат. Барып көрдүңүз, кызыл өңдүү таш экен деп туруп барып кармай бербейсиз да. Жанына келгенде, бул чок, бул колду күйгүзөт деп акыл эмне кылат? Сизди тыят. Кой ага тийбе деп. Же болбосо өзүңүздөн улуу 70-80 карыя 50 килограмм же 40 килограмм катты же унду машинасына же бир арабасына жүктөй албай аткан болсо, сиз карап кетип атасыз. Алсаңыз аман, эч жериңиз деле оорубайт, кыржагыңыз жок, белиңиз деле оорубайт. Анан карап туруп тиги онтолуп атат. Тияк отурайын деп жылдыр албай атат, нары татып же болсо сүйрөп келатып, бир чуңкурдан арыктан тарта албай калса, сиздин акылыңыз эмне кылат? Басып кеткенге жол бербейт. Кой, жардам берип кой, тетиге. Сен басып кеткениң туура эмес деп сизди эмне кылат? Басып кетүүдөн тыят сизди. Кой, мага жардам берип кой деп. Мына акыл ушундай негизи. Негизи дагы бир аты бар. Лианнаху янха анил кабихи ва кулла ма юнафил акл. Акыл деген ушундай жагымсыз нерседен жана акылга терс келген нерсенин бардыгын эмне кылат? Тыят сизден. Негизи. Ал туура эмеспи? Негизи сиздин акылга туура келбей калды. Ар кимдин акылы ар башка да. Бирөө жогорку деңгээлде, бирөө орто деңгээлде, бирөө ылдый деңгээлде. Бая китеп окуганына жараша. Ошон үчүн бир аалым айтып атпайбы? Адам окуган китебине жараша ой жүгүртөт деп. Ошондуктан дайым айтып келебиз, Куранды түшүнүш үчүн балким 1000 10 000 китептерди окуганга туура келет экен. Мейли география болсун, физика болсун, химия болсун, астрология, кандай психология, жана башка адабий чыгарма китептер, тарыхый китептер, санжыра, жана башка китептердин бардыгын тарыхый китептерди окуп бүтсөк, андан кийин арабчаларыңыз аябай мыкты, жогорку деңгээлде болсоңуз, өзүңүздүн кайсы улут болбоңуз, татарсызбы, уйгурсузбу, кыргызсызбы, өзүңүздүн эне тилиңизди чучугуна чейин, маңызына чейин койдун жилигин жиликтеп чаккандай, ошондо чага билсеңиз, Куранды таң көрө ачканда эле тарыхый жер болсо, тарыхый, адабий сөздө жазылса, адабий ыр түрүндө мындай ачыктап жазган жерлер бар да, мисалы Али Розиянов айткандай, Умар Розиянов айткандай. Эмне деп айткан? Лаула Алиюн лахалака Умару деген. Эгерде Али болбогондо Умар өлмөк деп. Эмнеге? Анткени окуясы бар, билесиздер. Бир аял зына кылып койдум дегенде ташпаранга деп буйрук берет.
Ташпаланга буйрук бергенде аны көрүп калат дагы, муну эмне кылып атасың артысы? Өлүм жазасына тартып атабыз. Зына иш кылган экен дейт. Жок дегенде бала төрөлүп, өзү нан алып жегенге чейин тыюу салынбады беле. Бир аз кое туруш керек го деп, токтогула деп анан Азирет Умар радыйаллаху анху эскертет. Эскерткен анан туура дейт. Эгерде аны өлүм жазасына чечип жибергенде эмне болмок? Умар радыйаллаху анху да өлүмгө тартылмак. Эмне үчүн? Туура эмес адамга өлүм жазасы берилгендиктен. Ошондо айткан экен. Эгерде али болбогондо Умар өлмөк деп. Карабайсызбы? Акылдын пайдасы. Дагы бирөөсү. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам күндөрдүн биринде бир адабиятчы акын экен да. Өзүн тим эле чечен сезген. Кээ бир адамдар болот го, бир аз өзүн чечен сезип, акылды сезип, ушинте берет. Анан кийин улам тийишип, тиянан тийишип, биянан тийишип, пайгамбарга ырсап менен тийишип, ушинте бергенде пайгамбар айтат: "Я Умар, муну апарып тилиң кесип алачы" дейт. Дегенде тапыратып эле алып жөнөйт. Алып жөнөгөндө Умар радыйаллаху анху жолдо баратса, Али радыйаллаху анху дагы адатынча эмне кылат? Көрүп калат. Кайка апаратасыңар дейт. Пайгамбар айтты ушундай кайра ырсаптар менен, ар кандай курт сөздөр менен тийише бергенден пайгамбар барып тилиң кесип алачы дегенде, ошол үчүн тилиң кесейин деп кетип атам дейт. Тилиң кес деген мааниси түшүндүрүп койгула, жанагында сөздү сүйлөбөй турган даражадагы насаат өтүп койгула дегенде мааниде айткан. Пайгамбар кантип тилин кес деп буйрусун? Адамды жан жаныбарды өлтүрбө деп райым үчүн жөнөтүлгөн пайгамбар болсо. Анда токточу дейт. Азирет Умардан ушул адат бар болчу, пайгамбарыбыздан тактамайынча ар кандай сөздөргө ынана берчү эмес. Ошол үчүн сахабалардын кээ бирлери да эмне кылган? Чоочулаган. Умар айтканда бир нерсени айтарды. Өтө тактап, ныктап, иреттеп туруп анан сүйлөшкөн. Азирет Умардын алдында. Кимден уктуң? Качан? Ким деп? Ким бар эле жаныңда деп. Ушунчалык так. Ошол үчүн пайгамбарыбыз Умар радыйаллаху өтө баалаган. Шайтан да ошол үчүн бир көчөдөн өтүп барса, экинчи көчөдөн мен өткөндөн корком деген да Азирет Умардан. Күчтүүлүгү тиүү эмес, такыбалыгынын күчтүүлүгү. Ушунчалык бекем болгон ибадатка, такыбалыкка. Анан ошондо анда эмне кылабыз дейт. Кеттик пайгамбарыбызга кайра барабыз дейт. Анан макулдап анан барышат. Барып пайгамбарыбыздан сурайт. Алланын элчиси, тилиң кес дегенден максат насаат кыл дедиңиз беле? Же тилиң кадимкидей эле кесип кой дедиңиз беле десе, насаат кылып койгула деп айткан. Сен өлтүргөн аттың беле десе, тилиң кескен аткан дейт. Антпе дейт. Көрбөйсүз? Ошондон жанагы ырды айт кайра. Лаула алиюн лахалака Умар деп. Эгерде Али болбогондо Умар өлмөк деген. Мана ушундай. Ошондуктан акыл 4кө бөлүнөт дептир. Аалымдар канча болуптур? 4кө. 4 даража мындайча айтканда. Биринчи даража, экинчи даража, үчүнчү даража, анан 4-чү даража. Биринчиси акылдын башаты адип дептир. Талим, тарбия көргөн, өтө тарбиялуу инсанды, муну да акылдуулардын катарына кирет дептир. Ошон үчүн илимде мурда адеп деген ошондой да. Кээде арабчаны да анча өздөштүрө албай, арабча билгендерди да жарга такап, ал дагы суннада барбы жокпу? Кайсы аятта айтылган деп. Өз арабчанда тажвиди жок. Жарга такайт мынтип. Ошон үчүн адеп да, негизи баардык жерде адеп керек. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга үйрөткөн эмне кылды? Тизени тизеге тийгизип, пайгамбарыбыз мом коюп гана отурду ошол жерде. Чукпай. Чыкыйган бойдон. Жабраил алейхиссалам эмне кылды? Адам келбетине келип, капкара чачтуу ак кийимчен деп койбойбу? Зыңкыйта иман жөнүндө, ихсан жөнүндө Бухари, Муслимдерде, сахih хадистерде келген. Зыңкыйта эмне кылды? Пайгамбарыбызга талим тарбия берди. Ошол жерде пайгамбарыбыз мына тола турган жок да. Анан деп мына ийилип, чыкыйып отурду ошо. Мана ошондо биринчиси бекем тарбиясы толук кандуу, мыкты тарбиялуу болсо, бул акылдуулуктун биринчи даражасы. Экинчиси арип деп коет экен. Арип деген сөз өтө зирек, илгир. Каерде эмнени сүйлөш керек, сүйлөбөй коюш керек. Ким менен кандай мамиле кылыш керек? Ушуну билген адамды не деткен? Арип дейт. Биринчиси адип, өтө тарбиялуу. Экинчиси арип, өтө зирек. Үчүнчүсү лабиб, көрөгөч. Көрөгөч
келечекке карап, мынау адам, мынау алым болчу да экен. Мынау кары болчу да экен. Десеңиз эмне? Келечек тагдырды билгиде сен кимсиң дегендер чыгышы мүмкүн. Тажрыйба деген бар. Имам Бухари хадис илиминин ким канчалаган мухаддистер бар, ошолордун эң башында турган мыкты уста шейхул мухаддиси, хадисчилердин шейхи болгон ким? Имам Бухари. Имам Бухари да Имам Маликтин алдына барат, мен фикх илимин үйрөнөйүн деп. Дегенде Имам Малик айтат го: "Анта ласта би ахлил фикх." Сен факих боло турган түрүң жок. Сен тескерисинче хадис илимин негиздегенге таланттуу боло экенсиң. Сен андан көрө хадис менен алектенбейсиң дейт. Деп анан устаз ошондой көрөгөчтүгү менен эмне кылат? Хадис жака бурат. Анан макулдап анан хадиске кирет. Киргенде да ушундай кирди. Аягына чейин кирип, кээ бир хадистерди топтош үчүн 1 айлык, 2 айлык жолдорду эмне кылган? Кезип өткөн, баскан ошону. Азыркыдай машина болсо, тиги болсо, бул болсо, жолдо белде столовойлар, кафелер болсо жакшы болбойбу? Каяктагы ашкана, каяктагы транспорт. Ар кандай жамыр болот, суук болот, ысык болот, суу болот, болбой калат. Айлап бир жерге барса, баланча деген киши бар экен, табиин. Сахабалар көргөн. Ошол баланча сахабадан хадис уккан экен, ошону эл арасында айтып жүрөт десе, мен ошол адамга барам деп барып, мындай караса мал чарбасына алектенип аткан болот. Анан дорбо менен чакырып аткан болот. Шаарда өскөн жаш балдар билбей калышы мүмкүн. Жем сала турган идиш. Аттын жемин сала турган идиш. Ошону дорбо дейт. Ошо дорбо менен монтип чакырып алса, баягы ат чуркап келет. Анан ичинде эчтеке жок, башын салып эле кары ат минтип калат, шарт кармап алат атын. Ошондо анан Имам Бухари айтат: "Бул атын алдап атат, демек бул мени деле алдап калат" дейт да. Анан мунун хадисин албайм деп кетип калат. Бул калпчы экен. Көрдүңүздөрбү? Мусулманчылык ушуну үйрөтөт. Жаныбарларды да алдаган болбойт экен негизи. Чыкырдыңызды бирдеме өрүп коюшуңуз керек экен. Итиңиз чыкырсаңыз ушундай шыпаңдап келет, бирдеме берет экендер. Кеттеп кара, кеттеп коюңуз, бак шылпай калмайдан кетет. Болбойт экен да, чыкырдыңыз бирдеме берип коюңуз. Болбойт экен. Эмне мага бирдеке береби деп чыгарат да. Эми кээде барбы жокпу деп издешиңиз мүмкүн, ал башка маселе. Жок, эрмектеп да. Деп чыкырасыз, итиңиз келет. Кайра карап, кет деп коесуз. Шылпайга менен кетет. Болбойт да ошол. Кайра кайталайбыз. Биринчиси адип, өтө тарбиялуу. Тарбиянын адептин туу чокусунан жеткен, барчанын адебин келтирген. Биринчиси. Муну эмне дейткенбиз? Адип дейт. Экинчи акылдуулардын даражасы арип. Арип деген зирек деген сөз. Ушунчалык зирек. Үчүнчүсү лабиб. Лабиб деген сезимтал, келечекти көздөй көрө билген. Толубайда сынчы бол, токтогулда ырчы бол деген сөз бар го. Ушундай бир сөзүңдү эреттеп, кынап сүйлө деген сөз. Арсланбек Буйлаш бабаларыбыздай даанакер бол деген сөз. Жана көлдөн чыккан жетаке. Карабайсызбы, Семен деген жана орус жазуучу жүрүп атпайбы? Кыргыздарды Тилекмет акенин атынан эле жаза берген. Булар жаратылышты сүйгөн эл, жаратылышты сыйлаган эл, жаныбарларды сыйлаган эл, ат таптайт, булар улак чабат, антет, миттет эле Тилекмет аке аркылуу эле айта бериптир бүт эле. Көлдөн чыккан жетакенин бири. Ушундай кыйын кишилер өткөн. Когаландарды, кан төгүлөрдү бүт басылышына себепкер болгон ошо Тилекмет аке. Мына ошо көчмөндөрдүн кагылышын окугансыздар деп билесиздер да. Кийинки жаштар биз окубай калдык, мурункулар окугансыздар. Окуш керек ушуларды. Анан ошондой келечекти көрө билген көрөгөч инсандар бул үчүнчүсү болду. Төртүнчүсү акилун. Акылы ордунда болгон өтө акылдуу инсанды акилун дейт экен. Бул балам акылдуу, ал киши акылдуу инсан деп коет экен. Мына бул акыл деген сөздүн чечмеси болду. Бул жалпылай. 4 этап. Эми демек төртөөнүн тең алганга аракет кылалы. Демек акыл канча бөлүндү? 4. Адип, өтө адептүү, арип, зирек, лабиб, көрөгөч, өтө сезимтал, 4-сү акилун, акылдуу. Акылы ордунда болгон. Şu 4 sıfattың емері өзізге алып алалы.
Акыл эми ошол акылдын негизи экиге бөлүнөт. Кандай болуп? Гаризи, анан кийин муктасаб деп. Горизи деген сөз табигый деген сөз. Жаралганда эле ошо акылдуу болуп төрөлөт экен. Ошон үчүн кээ бир алымдар эмне кылган? Айды күндү санап, такыбалыгын карап, иреттеп, жеген ичкендерин көзөмөлдөп, анан кийин бала күткөн экен. Канчалык чындыгы бар билбейбиз, бирок жөөттөрдө ушундай эреже бар дейт. 3 жыл даярданат дейт. 3 жыл даярданат экен. Сөгүнбөйт экен, нерв иштетпейт экен, кылчылдап бизде титиреп кетип атпайбызбы? Мына калчылдап. Нерв иштетмей жок экен. Ачуулама жок, чылым чекмей жок, тамеки чекмей жок, баласы үчүн, келечекте баласы үчүн. Бирок биздин энелерге рахмат, тамекиси, насфайы, нервсене баары бир бизге окшогон, сизге окшогон нормалдуу балдар төрөлүп калып атат баары бир. Эгерде арак, тамеки, насфай чекпесе, мындан да акылдуу болуп төрөлмөкпүз балким. Чып насфай карасаңыздар, көрүнгөн жерге чып түкүргөндө ошо насфай үйрөтүп атат баарыбызга. Акыры төшөгөнүн астына алып мындай түкүрүп койгондорчу. Мындай кылып тырк бир жерде месте кылып алат ал жерде. Тырк түкүп коюп кайра жаап кое берет. Паласын алдымбы, килемин алдымбы? Болбойт да ошол негизи. Бул маданиятсыздык түкүрүнгөн негизи. Ыргыч керек, мына алып эле тете кале. Бар кет деп элечи. Эми ошол келечекке караган дегенге сөзүбүз курук болуп калбасын, кургак болуп калбасын, негизсиз болуп калбасын, далил менен айтып берели. Абдулла ибн Мубарак деген алым өткөн. Ибн Мубарак дегенде бир эле Абдулла ибн Мубарак деле түшүнөт экенбиз. Имам Азам рахматулла алейхтин шакирттери болот бул. Атага чыккан алым бул. Ушул кишинин атасы Мубарак деген болгон. Багбанчы болгон. Анан бир байдын үйүндө жүзүм зар, жана башка бакшактар болот, бирок жүзүм көбүрөөк болот. Ошол жерде жүзүмүн карап, келишим менен багат да. Багып жүрсө, анан бир күнү өтө сыйлуу конок келип калат. Анан кожоюн айтат: "Ай, Мубарак, эң татнакай бир көрүнүшү зыңкыйган бир чек жейген жакшы жүзүм, мөлтүрөгөн жүзүмдөн алып келчи" десе, сонун мөлтүрөгөн жүзүмдү алып келет. Меймандын алдына коет, мейман бир тиштеп эле токтойт, жебей коет. Анан шекип калат бул. Анан өзү да алып жеп көрсө, ачуу аябай. Анан бул кышка сактап, анан кийин даамына келет экен да көрсө. Бирок ошол жерден ачуусу келип, Мубарак бергел дейт. Мен сени айтпадым беле? Жашнакай жүзүм алып кел деп. Анан мен не кылдым десе, бунун ачуу го десе, сиз жашнакай жүзүм алып кел дедиңиз, жашнакай жүзүм алып келдим дейт. Эмне ачуу эмес экенин билбейсиңби десе, мени же деп айткан эмессиз да дейт. Мени кара деп айткансыз дейт. Ошол үчүн бир да жүзүм мос жеген жокмун дейт. Кайсы жүзүмүз кандай экенин мен билбейм дейт. Мен бир гана караганды билем дейт. Анан жана таң калып калат экен, депчи, сразу разы болот экен. Шап оюна келет экен. Мындай таква жигитте таң көрүп, колго түшкөн коёнду кой берген киши оңоо деген кыргызда жакшы сөз бар го. Кой мен муну күйөө кылып алып калайын деп анан эмне кылат? Дароо эле ошол жерден кармап калат. Менде бир шарт бар дейт, мага жактың дейт. Мен кызымды албайсың дейт. Мубарак рахматулла алейх дароо алды эле, хоп дейт. Мейли, алам дейт. Макул дейт. Макулдан үйлөнүп, анан той бүтөт, тиги бүтөт, бул бүтөт. Анан апасы неме болуп баштайт. Неме деп эле бирдекени айта албай эле кыжалат болот. Эмне болуп атат? Айтпайсың дейт. Эми жакшы эле экен, жашоолор кандай экен дейт. Анан шекип калат дагы, анан ата кыракыт ал деле болгон жашта, баягы жакшы сөз бар го. Мен дагы болгом сендей, сен дагы болосуң мендей деген сөз бар го. Анан баягы бала кезде билет да. Булар азыр жаш, ойноп күлө турган убагы. Күйөө баламдын маанайы кандай болду экен деп маанайын караса жакшы эле. Бирок кызын караса кыз анча эмес. Анан сурайт: "Эмне болуп атасыңар?" деп. Анан апасы сурайт: "Кызыңа сурачы, эмне болду?" "Жолой элек" дептир да. Улусуда уят жок дейт. Мага жолой элек дейт. Коку анда берки оорудан ооруп калган окшойт анда. Эннин деп коет, шал оорусу. Кудай сактасын. Калчылдап титирей бергендердики ошондой болуп калат экен да көбүнчө. Ошон үчүн Куранда айтат: "Фасбир соброн jamila", кебетеңди бузбай сабыр кыл деген сөз да. Кээде андага да болбой чип кетип атабыз, болбой элечи, ага да болбой. Бирок сабырдуу болуш керек экен. Анан
Апасынан сураса айтат, "О, жолоп атыпты" дейт. Анан ачык эле сүйлөшөт. "Балам кел" дейт, "Отур мынерге." Мубарак, не болуп атасың? "Же мен кызым жакпай калдыбы? Башында айтпайт белең анда албайм" деп. Десе, "Жок, кызыңыз абдан тарбиялуу, мага жакты. Ошон үчүн мен макул болгон. Баары жакшы." Болгон. Анда эмне анан жашоону улантпай атасыңар деп мындай айландырат. Десе, "Сиз бул аймактын эң атактуу инсанысыз, башчысыз. Сизге ар кандай белек-бекчелер келет. Бирөөлөр өз мээнети менен таап келип берет. Бирөөлөр бир жактан жулак алып келиши мүмкүн. Сиз каяктан сурап коесуз? Алмасын же багын сурап эмне кыласың дегендей. Ар кандай жол менен келип калат сизге. Ошол тамактан бул кызыңыз дагы жеген. Ошон үчүн мен 40 күнгө чейин өзүмдүн пешене терим менен, маңдай терим менен тапкан эмгегимдин негизинде тамак аш берип, 40 күн бою ички жан дүйнөсүн тазалайын, анан жашоону уланталы дегенбиз." Десе, анан ыраазы болуп, анан кайтат экен, "Туура" деп. Ошондон анан жана Абдулла ибн Абдулла деген өтө зирек, таква аалым төрөлөп коет. Ушунчалык зирек аалым болгон. Имам Азамдын айланасындагы жашап аткан адамдар дагы Абдулла күчтүү экен деп туруп, ошондон маселе сурайды, келип маселе да сураган. Дегенде Абдулла ибн Мубарак карасаңыз зирек киши болгон. Билсе деле, түшүнсө деле, түшүндүрүп бере алса деле, эмне кылып койгон? "Мен бул сурооңорго жооп бербейм. Каяктан келдиңер?" десе, "Куфадан" дейт, Имам Азамдын аймагынан дейт. "Уялбай кантип келдиңер?" дейт. "Мен ошо Имам Азамдын берген фатваларынын негизинде эле фатва берем. Баргыла ошону өзүнөн бар сурагыла" дейт. Биз эмне кылабыз? Чекеден муфтийлик кылып атпайбыз, туурабы? Алла Таала Куранда момундай деген, хадисте момундай деген деп туруп эле шакылдатабыз деп эле. Ал хадис эмне себептен түшкөн, кандай себебинен, кайсыл хадистен кийин түшкөн, аларды иликтебейбиз, шарт эле. Куранда момундай, хадисте момундай деп туруп эле кете берет экенбиз. Дагы бир далил айталы, акылдуулук боюнча. Ибн Аббас радиаллаху анху, билесиздер. Өтө мыкты пайгамбарыбыздын ишенимдүү, билимдүү сахабасы болгон. Тафсир боюнча эч кимди алдына ат салдырган эмес. Ибн Масуд радиаллаху анхулар мына фик боюнча эч кимди салдырган эмес. Мына ушул кишилерден эмне деген сөзү бар? "Элдер" деген. Мына Ибн Масуд айтып атат. "Элдер, кокус менин сөзүм Азирети Умар радиаллаху анхунун сөзүнө каршы келип калып турган болсо, менин сөзүмдү ыргыт кыла дагы Умардын сөзүн уккула" деген. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан ар бир жердин өзүнүн аймагы бар, жоопкерчиликтүү устаты барбы, имамы барбы, ошону гана уруш керек экен да негизи. Тартип бирдей кетет экен ошондо. Ойку, тыйкы, пикирлер бузулбайт экен. Демек, биринчиси эмне болду? Табигый акыл мына ушинтип пайда болот экен. Ата жегени таза болсо, эненин жегени таза болсо. Ошон үчүн Куранда эмне деди? "Нисаукум харсул лакум." Аял заты дан эгин себилеп турган эгин талаа сымал. Ал эми аталар багбан сымал дептир да, үрөн сымал, үрөн. Демек, үрөндү кандай жерге себет, улусуда уят жок дейт. Ар бир ата өзү ойлонуш керек экен. Кайрак жерге, кумдак жерге себип алган болсо бүттү. Ошондон ары куурап жок болот, уругу жок болот деген сөз. Урпагы жок болот. Укум тукум жоголот деген сөз. Ошон үчүн атын айтпай эле коелу, кыргыздарга белгилүү бир атактуу аалым киши өткөн. Ошол киши айткан экен. Кандай уулдарды тарбиялап койдуңуз десе, "Менде уул деле жок" деп турду. Турбайбы мынакей десе. Эми бул жөн урпак деп коюптур да. Эми урпакты улантат. Урпак улар бул. Бүттү. Менден уул калган жок. Элге жерге кызмат кыла турган деп. Мына кептин баары ушунда экен. Ошон үчүн элдин уулдарын тарбиялаш керек. Ошон үчүн атанын 3 милдети бар. Ошонун биринчиси эмне деген? Мыкты эне тандоо деген. Мына акылдуулук. Ошондо акылдуу балдар төрөлөт экен. Экинчиси муктасап өздөштүрүп алган акыл дептир. Өздөштүрүп кандай өздөштүрүп алат десе, негизги акыл бар. 99 же 101 эмес. Бирок алсыз акыл да. Мындай алсыраак калган. Денең иштеп, анан жанагындай тренировкаларын кылып, жүктөрдү көтөрүп, антип иштей берсе, анан күчкө толот го. Ошол сыяктуу алсырап, иштесем жалкоо акылды эмне кылат? Акылдуулар менен, тажрыйбалуулар менен, жайдаран адам менен, жакшы адамдар менен жүрө берсе, акыл эмне болот экен? Өрчүйт экен. Көрө сүйлөй чечен болосуң деген ошол экен. Жалаң акылдуу, жакшы инсандарга окшой берсеңиз, аралаша бериш керек экен ошолорго жабышып эле.
Кээ бир аталар болгон, билесизерби? Жакшы балдарга белегин берип, бекчесин берип, менин баламды дос кылып ала жүр деп жашыруун өзүнчө сүйлөшүп, дос кылдыргандар да болот. Эмне үчүн? Эптеп балам жакшы жака акыл ошот, ырыскы жугушат дегендей, алдыга жылсын деген максатта. Анан акыл деген эмне десе, жауһарун мудиун. Бир нур чачыратуучу бир зат дептир. Ушуну менен кандай эле түндө капкараңгы жерде калганда, чырак менен, кол чырак менен жолуңузду таап кеткендей, туура жана туура эмес нерселерди ушу акыл менен эмне кылат экенбиз? Ажыратат экенбиз. Ошондуктан Алла Таала Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бакара сүрөсүнүн 242-аятында: "Кадалика юбаййинуллаху лакум аятиhi лааллакум тaqilun." Садакаллахул азим. Алла Таала силерге бир нече аяттарды баяндап бербедиби? Алла Таала айтат: "Мен бир нече аяттарды силерге баяндап бердим. Жабрил алейхиссалам аркылуу пайгамбар аркылуу силерге" деп. Ошол сыяктуу эле дагы аяттарды эмне кылабыз? Баяндай беребиз. Яғни тақтап айтканда, жүрөк сүйүү менен мээримдүүлүктүн канчалык баалуу экенин дагы баяндап берип атабыз силерге. Анткени аял менен эркектин ортосунда жүрөк сүйүү болбосо эч качан адам байланбайт экен. Ошон үчүн кээде кеңиреп кетип атпайбызбы? Сүйүү деген ал жок нерсе депчи. Жок, кереги жок деп отуруп, анан экөө тең бири-бирине кереги жок болуп калат экен. Ошон үчүн бул жүрөк сүйүү деген бар. Курандагы аят бул. Бул эчким имиш эмес, же хадис эмес бул, аят. Башка аят деген отпайбы? Алла Таала чүргөн аяттарынан силерди ортоңорго эмне жараттым дейт? Жүрөк сүйүү жараттым дейт. Аял менен эркектин ортосунда жүрөк сүйүү болуш керек сөзсүз түрдө. Андан кийин рахма, мээримдүүлүк. Мээримдүүлүктөн кайсы десе, эки жүрөгү менен сүйүшкөн аял менен эркектин ортосунда райым алып келе турган, мээрим бөлөй турган мыкты балдар төрөлөт дептир. Ошон үчүн тең менен тезек кабы менен дейт. Ар бир өзүнүн теңи бар, табитине жараша. Дәвр аятты айтып анан ошо менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Кийинки темаларда улантабыз буюрса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лааллакум тaqilun. Ушуга кичине акылыңарды иштетип койбойсуңарбы дейт. Мына Курандагы аят бул. Акылыңарды иштетип, акыл калса шарт да өзү негизи. Эми кийинки аяттарда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Мына жогорда мурунку доорлордо кандай гана мисалдарды келтирдик? Бул акылын иштете турган, келечекке карап үлгү алып жашаймын деген адамдарга бир нече мисалдарды келтирдик. Самут кому, Ад кому билесиздер да? Фираундун доорунда Муса алейхиссалам болгондо чектен чыгып Алланын канча каарларына калган. Ошол сыяктуу ата-энесинин каарына калып, ыйманга келбей кала чыдагандар болгон. Энесинин назарынан калып, ыйманга келбей кала чыдаган ким? Алкама радияллаху анху. Ушулардан үлгү алышыбыз керек экен. Окуу мен башымды иштетейин, келлемди иштетейин, мээримди иштетейин, муну көтөрүп жүргөн башты иштетейин. Кокуй 5 мал эмес тахажжуд окусаңыз деле мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, төрүңүздө баса, турса отура албай, отурса эптеп турган, картайып калган энебиз же атабыздын назарынан кала турган болсок, ибадатыбыздын баары эмне болуп кетиши мүмкүн? Күйүп кетиши мүмкүн. Назар деген кандай? Каралбай калса деген сөз. Анан кээ бир бар, оо жок бар. Өтө эле баягындай мынтип алган. Болбойт андай. Баланы дагы эмне кылыш керек? Мүмкүнчүлүк бериш керек жашаганына. Бутун жуудуруп анан ошон суусун ичип атса учпай отуруп атпайбы? Кээ бир энелер, кээ бир аталар. Бул караңгылык жана түркөйлүк деп эсептелет. Анткени дарат алынган суу бул кир, ыплас деп эсептелет. Аны эч качан ичкенге болбойт, эч качан. Бүт шарият китептеринде ушундай. Күнөө төгүлөт болот хадистерде. Күнөө төгүлдү демек ал кир деген сөз. Кирди эч качан ичпешибиз керек. Бул дарат алдырыңыз, бирок ичпеңиз эч качан. Мына ошон үчүн өтө аша чаппаш керек да негизи. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу Кудайым буйруса кийинки жумаларда ушу акылдуулук деген аяттар менен, хадистер менен улантабыз. Амин. Аллахумма анфa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya rabbal alamin. Ар бир кыймылыбызды, сөзүбүздү акылга салып турган, ирети менен сүйлөй турган инсандардан кылсын. Акылдуулугубузду көркөм сөз менен эмес, жашообуз менен, мамилебиз менен жана мамлекетке, элибизге, жерибизге жана артта келаткан өзгөчө алтын муундарга көрүнүктүү бир иш-чараларды, келечектерди түзүп беришине себепкер боло турган акылдуу аталардан, акылдуу агалардан,
акылдуу жетекчилерден болууну Кудайым насип кылган болсун. Алхамдулилlah. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.